Саламатсыңар балдар. Кезектеги география сабагын окуп үйрөнүүнү баштайбыз. Эмесе балдар, сабакка көңүл бурабыз. Мурунку сабакты кайталоо максатында суроого жооп берип алалы. Эмесе суроо. Өсүмдүктөр жана жаныбарлар эмне үчүн аймактар боюнча ар түрдүү деп ойлойсуңар балдар? А. Жаратылыш шартына байланыштуу. Б. Өзгөрүп тургандыгына байланыштуу. В. Айырмачылыктарына байланыштуу жана ар түрдүүлүгүнө байланыштуу. Кана балдар, өсүмдүктөр жана жаныбарлар эмне үчүн аймактар боюнча ар түрдүү деп ойлойсуңар? Азаматсыңар балдар, эмесе баардыгыңар тең бул суроого туура жооп бердиңер болуш керек деп ойлойм. Эмесе өсүмдүктөр менен жаныбарлар жаратылыш шартына жараша ар түрдүү болушат. Эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы ландшафттар, Кыргыз Республикасын райондоштуруу принциптери. Сабактын жүрүшүндө ландшафт түзүүчү факторлор, бийиктик боюнча таралышы, антропогендик ландшафттар, Кыргыз Республикасынын территориясын физика-географиялык райондоштуруу принциптери менен таанышабыз. Ландшафт бул геологиялык түзүлүшү, рельефинин мүнөзү, климаттык шарттары, суулары, өсүмдүктөрү, жаныбарлары бири-бири менен шарттуу, тыгыз байланыштагы аймактарды биз ландшафттар дейбиз. Ландшафт бир нече составдык бөлүктөрдөн же компоненттерден турат. Ал аба, микроорганизм, жаныбар, өсүмдүк, суу, топурак, рельеф жана ошондой эле тоо тектери. Демек, ландшафттын компоненттери бири-бири менен тыгыз байланышып, балдар, жаратылыш комплексин же болбосо ландшафтты түзөт. Негизги ландшафт түзүүчү факторлор. Ландшафт түзүүчү факторлор белгилүү бир ландшафты комплекстин калыптанышына катышкан, ландшафттын геологиялык түзүлүшү, рельеф, кыртыштын түрү, климаты, өсүмдүктөрү, фаунасы жана башка компоненттер негизги ландшафт түзүүчү факторлор болуп эсептелет. Кыргызстандын аймагында ландшафт түзүүчү факторлордун бири жер бетинин түзүлүшү, рельефтин татаалдыгы, климаттык элементтердин жер бетинде тоо капталдары боюнча ар кандай таралышы. Өсүмдүктөрдүн ар түрдүүлүгүн аныктайт. Кыргызстандын ландшафттары тоолуу шартта түзүлгөндүктөн ар түрдүүлүгү жана эң татаалдыгы менен айырмаланат. Ар кыл бийиктиктеги ар тарапка багытталган тоо капталдарына күн нурунун таралышы жана нымдуу аба массаларынан түшкөн жаан чачындар ар кандай өлчөмдө жана ар түрдүүчө түшөт. Ошого жараша ландшафттардын типтери да ар башка жана татаал. Ошого байланыштуу республикабызда бийиктик алкактуулук мүнөздүү. Бийиктик алкактуулугу бийиктик зоналуулук, тоонун бийиктигине жараша табигый шарттардын жана процесстердин мыйзам ченемдүү өзгөрүшү. Бийиктик алкактуулук анын негизин климаттык кубулуштар түзөт. Бийиктеген сайын күн радиациясынын температурасынын интенсивдүүлүгү күчөп, абанын температурасы 100 метрде 0,5–0,6 градус температурага төмөндөйт. Нымдуулук белгилүү бийиктикке чейин көбөйөт, кайра азая баштайт. Мына ошонун негизинде бийиктик алкактуулук дагы келип чыкты. Климаттык алкакка байланыштуу тоодогу топурак, өсүмдүк, айванаттар, агын суулардын көлөмү, рельефтин формалары, башкача айтканда бүт ландшафт өзгөрөт. Тоонун эң төмөнкү алкагынын ландшафты ошол тоо жаткан кеңдик багыттагы географиялык зонага дагы байланыштуу болот. Ал эми Кыргызстандын аймагындагы ландшафттар тоо арасындагы өрөөндөрдүн ландшафттары жана тоо капталдарындагы ландшафттар болуп экиге бөлүнөт. Тоо арасындагы өрөөндөрдүн ландшафттары негизинен кургакчыл шартта өрчүп өнүгөт. Жаан-чачындар өтө аз жана ошондой эле өсүмдүктөргө дагы өтө бай эмес. Алар тоо этегиндеги чүй, талас, фергана жана тоо арасындагы бийигирээк жайгашкан өрөөндөрүндө көбүнчө чөлдүү, тала жана тала ландшафттары мүнөздүү. Ал эми Аксай, Кумтөр, Арабел өрөөндөрүндө жаан-чачын аз жайт,
температура төмөн болгондуктан биякта көбүнчө муздак, чөлдүү ландшафттар өрчүгөн. Тоо капталдарындагы ландшафттары бийиктикти карай температуранын, жаан-чачындын, күн нурунун жерге жетиш өзгөчөлүгүнө дагы жараша болот. Тоо этектериндеги түздүктөрдөн көтөрүңкү капталдарда, жапыс тоолордогу тала ландшафттардын рельефи эрозиялык, аккумулятивдик, ар түрдүү формадагы лөс сымал борпоңтектер менен капталып жатат. Бул ландшафтка бадалдар мүнөздүү. Андан кийин орто бийиктиктердин тала ландшафттарды көбүнчө эрозияга учуроо мүмкүнчүлүгү жогору. Нымдын жетишсиздигине байланыштуу биякта көбүнчө дарак өсүмдүктөрү өспөйт. Орто бийиктиктеги тоолордун шалба жана шалбаалуу тала ландшафттары тоо капталдарына жараша айырмаланып турат. Тоо токой, токойлуу шалбаалуу тала ландшафттары анча көп эмес аянттарды ээлейт. Бирок ал токой ландшафттары көбүнчө агын суулардын молдуулугун жана ошондой эле топурактарды сактап, бул жерде көптөгөн жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн дагы мекени боло алат. Андан кийинки ландшафттын түрү субальпы жана альпы бийик тоолуу шалбаалары. Жайдын жылуу мезгилинде кыска өсүмдүктөр өсөт. Кышы узак болгондуктан бул жерде көбүнчө чөптүү, шалбаалуу, кыска убакытта өскөн өсүмдүктөр өсөт. Андан кийинки алкак же болбосо ландшафттын түрү деп айтсак болот, гляциалдык, нивалдык, аска зооглуу, мөңгүлүү ландшафттар. Бул аймакта суук, жылуулук жетишпейт. Бул жерге мүнөздүү болгон куюлма шагылдар, үбөлөнүү, талкалануу процесстери көп жүрөт. Топуракты түзүү мүмкүнчүлүгү аз. Ошентип жергебиздин татаал рельефине байланыштуу жаратылыш компоненттеринин өзгөрүшү дагы татаал. Эмесе балдар антропогендик ландшафт. Биз ландшафттарды жаратылыштык ландшафт жана антропогендик ландшафт деп бөлөбүз. Антропогендик ландшафт атайын адамдын максатка ылайык иш аракеттеринин же жаратылыштык ландшафттын атайы өзгөрүүсүнүн натыйжасында пайда болгон географиялык ландшафт. Алар өзгөрүү деңгээли, социалдык экономикалык функциясы антропогендик таасиринин натыйжалары боюнча айырмаланышат. Антропогендик ландшафттарда көбүнчө айыл чарбалык ландшафттар болушу мүмкүн, токой чарбалык, өнөр жайлык, шаардык жана техногендик, антропогендик ландшафттар. Биз антропогендик ландшафтты көбүнчө маданий ландшафттар деп дагы атап коебуз балдар. Эмесе азыркы күндө адам баласы жаратылышты көп өзгөрүүгө алып келүүдө. Мына ошондуктан азыркы күндө биз көбүнчө табигый ландшафтка караганда азыркы күндө биз антропогендик ландшафттарды көп кездештире алабыз.
Эмесе кийинки суроого көңүл бурабыз. Суроо: физика географиялык райондорго бөлүүнүн себеби эмнеде деп ойлойсуңар балдар? А. Окшоштугунда. Б. Бөлүнгөндүгүндө. В. Айырмачылыгында. Г. Зооналуулугунда. Кана балдар, ойлонуп көрүп, суроого туура жооп бергенге аракет кылабыз. Азаматсыңар балдар. Физика географиялык райондорго бөлүүнүн негизги себеби бул анын айырмачылыгында болуп эсептелет. Демек балдар, республикабыз тоолуу республика болгондуктан бизде физика географиялык райондорго бөлөт экенбиз, алардын айырмачылыктарына жараша. Республикабыздын аймагы Евразия материгинин ичкери бөлүгүндө жатып, бардык тарабынан кургактык менен, түндүк жагы талаалар, чөл, жарым чөл менен туташып, ал эми түштүк жагы бийик тоолор менен тосулуп, батышынан өрөөндөр менен чектешип жатышы, океандардан алыс болушу бул жаратылыштын аймак боюнча ар түрдүүлүгүнө алып келет. Мисалы карап көрөлү балдар. Алай өрөөнү менен борбордук аймакты салыштырып карап көрөлү. Алай өрөөнү тоо аралыгындагы борпоң тектүү, чуңкурлуу аймак, борбордук аймак аз казоолуу, бийик тоолуу, мөңгүлүү. Мына ушундай жаратылыштык айырмачылыктарга карата анан биз физика географиялык райондорго бөлөбүз. Физика географиялык райондоштуруу табияттын ички бирдейлиги жана бөтөнчүлүгү менен мүнөздүү айырмаланган аймактардын системасын биз физика географиялык райондоштуруу дейбиз. Комплекстүү райондоштуруунун бирдиктери кайсылар? Географиялык алкак, географиялык зона, зонача. Физика географиялык тилке А зоналык бирдиктер, ага сектор, өлкө, область, провинция, округ жана район кирет. Ал эми физика географиялык райондоштуруунун принциптери территориялык бүтүндүк. Демек, территориялык бүтүндүк жекече территориялык бирдик болуш керек. Ал аймак компоненттердин бирдиктүүлүгү геологиялык, климатологиялык жана ландшафттык бирдиктүүлүк болсо, андан кийин райондун айырмачылыгы. Аймактын башка аймактан айырмачылыгы бар болсо гана физика географиялык райондорго бөлүнөт экен. Демек, Кыргыз Республикасында территориялык бүтүндүк, компоненттердин бирдиктүүлүгү жана райондордун айырмачылыгы боюнча биз аймагыбызды физика географиялык райондорго бөлөбүз. Жергебиздин калыптануу тарыхы, геологиялык түзүлүшү боюнча Кыргызстандын аймагы 2 физика географиялык областка бөлүнөт. Тянь-Шань тоолуу областына жана Памир-Алай тоолуу областына. Ал эми ар бир область өзүнүн ичинен райондорго жана провинцияларга бөлүнөт.
Кыргызстандын аймагын физика географиялык принциптердин негизинде төмөнкүдөй провинцияларга бөлөбүз. Азыр силер атласыңарды алып, ушу провинцияларга бөлүнүштөрүн карап тургула балдар. Биринчи провинция бул Түндүк Тянь-Шань. Түндүк Тянь-Шандын аты эле айтып тургандай, Кыргызстандын түндүк жагын ээлеп жатат. Ал түндүгүнөн жана батышынан мамлекеттик чек ара, түштүгүнөн табигый чектер Күнгөй ала тоо, Тескей ала тоосу жана Талас ала тоосунун суу бөлгүчтөрү менен чектешкен аймак бул Түндүк Тянь-Шань. Мына Түндүк Тянь-Шандын бөлүнүшү табигый чектердин тоо кыркалары менен кетет экен балдар. Андан кийинки Ысык көл ойдуңу же болбосо Ысык көл чөлкөбү деп атайбыз. Ал Кыргызстандын түндүк чыгыш тарабында Күнгөй жана Тескей ала тоолордун ортосунда жайгашкан чөлкөм Ысык көлдү айланта аймакты ээлейт экен балдар. Борбордук Тянь-Шань Кыргызстандын чыгышында эң бийик кырка тоолор менен тоо арасындагы бийик өрөөндөрдү ээлейт. Ал түндүгүндө Тескей ала тоосунун чыгыш бөлүгүнүн кыры, түштүгүндө Какшаал тоо, чыгышында Меридиан кырка тоосу жана батышында Ак Шыйрак тоо түйүнүнүн суу бөлгүчү Борбордук Тянь-Шань аймагы Сары Жас дарыясынын алабы менен дал келет деп айтсак дагы болот. Андан кийинки республикадагы эң чоң бул Ички Тянь-Шань. Түндүгүнөн Талас, Кыргыз жана Тескей ала тоолорунун батышынан Фергана кырка тоосу, түштүгүнөн Какшаал тоо менен чектелип, чыгыш жагынан Сары Жас дарыясынын системасын Нарын дарыясынын системасынан бөлгөн суу бөлгүчтөрдүн батыш тарабын ээлеген кеңири тоолуу аймакты биз Ички Тянь-Шань дейбиз. Андан кийинки түштүк батыш Тянь-Шань, Фергана өрөөнүнүн түндүк бөлүгү Чаткал суусунун алабы менен бирдикте жаткан аймак бул түштүк батыш Тянь-Шань. Табигый чек аралары түндүгүндө Пискем кырка тоосу менен Талас ала тоосунун кырлары аркылуу өтүп, Ат Ойнок тоосунан Нарын өрөөнүнө түшөт. Нарындын Кууш капчыгайынан кайра өйдө көтөрүлүп, Фергана тоо тизмегинин кыры менен Алай кырка тоосунун чыгыш учуна барып такалат. Алай куу өрөөнүн бойлоп Тар суусуна келип, анын өрөөнү менен Өзбекстандын чегине барып такалат. Андан ары мамлекеттик чек ара аркылуу Пискем тоо кыркасына келип такалат. Андан кийинки Алай Түркистан. Бул Тар суусунун алабынан батышка карай, Ак суунун алабына чейинки Фергана өрөөнүнүн түштүк жагы Алай Түркистан провинциясы деп аталат. Эң түштүктө жайгашкан Чоң Алай, Кыргызстандын эң түштүгүндөгү Алай кырка тоосу менен Чоң Алай кырка тоосунун арасында жайгашкан геологиялык түзүлүшү жана рельефинин калыптануу тарыхы боюнча Тянь-Шань тоо системасы менен Памир тоо системасынын чек арасында түзөт. Демек биз республикабызды бири-биринен табигый чектер менен бөлүнгөн Түндүк Тянь-Шаньга, Ысык көл чөлкөмүнө, Борбордук Тянь-Шаньга, Ички Тянь-Шаньга, Түштүк батыш Тянь-Шаньга, Чоң Алайга жана Алай Түркистанга бөлөбүз. Демек биз өлкөбүздүн тоолуу рельеф болгондугуна байланыштуу, өтө татаал түзүлүшкө ээ болгондугуна байланыштуу жана ошондой эле бири-биринен айырмалангандыгына байланыштуу биз аймагыбызды жакшы окуп үйрөнүү максатында физика географиялык райондорго бөлөт экенбиз. Жана ошондой эле антропогендик ландшафтты түзүүдө ошол жердин канчалык деңгээлде өзгөрө тургандыгына маани беришибиз керек. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.